Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Салам алейкум. Алейкум салам. Сизди угуп атабыз. Жакшы, ден соолугуңуз жакшыбы? Мен суроом бар эле. Кызым 22 жашта. Уулжан чачы түшүп атат да, 3-4 жыл болду. Ар түрлүү шампуньдар менен жууп көрдүк, аракет кылып көрдүк. Болбой эле чачы түшүп атат. Ошондон аябай переживать этип атабыз. 24 дедиңизби? 22 жашта кызым. 22 жашта. 4 жылдан бери чач түшүп атат, Чачы түшүп атат, чачы түшүп атат. Чачында баягы грибковый инфекция аркы берки, какаач аркы берки нерселер жок, Эчтеке жок, таптаза жөн эле түшө берет да, чачы сүйлүп кетпейби? Буга чейин кимге кайрылдыңар? Эмне лечение кылдыңыздар анан? Эч кандай эч нерсе лечение кылган жокпуз. Мындай эле натуральный эле продуктларды жегизип эле анан мындай шампуньдарга жууп көрүп атабыз. Шампуньдун жүзүн алмаштырсаңыз дагы лечение кылмайынча түшө берет. Ал чач түшкөн көпчүлүк учурда железо дефицитный анемия деген оору бар да. Ошодон көбүрөөк учурда кездешет. Эгерде ошол абалдардын бардыгын толуктап баарын нормага алып, анан ары эле чач түшө берсе, анда бул гормондордон көз каранды болушу. Аны изилдешибиз керек болот да бул жерде. Так анализтерин көрүш керек кызыңыздын. Себеби 4 жылдан бери мындай абал болуп атканы бул уже серьезный сигнал болуп эсептелет. Анан неге мындай болуп атканынан көзөмөлгө жазыласыздар, жеке 3 айлык көзөмөлгө жазылсаңыздар, анан ошол көзөмөл алкагында текшеребиз да. Эмнеден мындай чач түшүп атат? Так себебин аныктап, так диагноз коюп, ошого жараша дарылоо ишин жүргүзөбүз. Анан ошо көзөмөл алкагында баягы дарылоо ишин жүргүзгөндө кандай өзгөр? Себеби менде деле катталуучум болгон, ушул чачы түшүп, кызымыкы тоже. Анемиянын айынан күйүлүп эле түшүп экен да, чачычы монтип эле кармаса эле күйүлүп. Анан анемиясын лечить эткенден кийин болду, түшпөй калды. Кадимкидей элестетиңиз. 3-4 айлык лечение кылдык, андан кийин түшкөн жок ошо. Азыр эчтеке түшпөй калды. Как бир аз эле дейт, бирок сонун баягы чачтар баягы күчүнө кирип ушинтип калат да. Себеби бул чачтарга дагы железо керек, витамин, башка элементтер керек. Ошолордун баарын жеткириш үчүн эритроциттердин деңгээли чоң. Ошондуктан бул жерде железо дефицитный анемияны дарылаш керек биринчи очередь. Анда жарайт. Анда биз көзөмөлгө жазылсак, анда кошулуп мен да кызым экөөбүз кошулуп деле жазылып алабыз. Ооба, көзөмөлгө сиз эмес, жолдошуңуз, бала чакаңыз 10 адамга чейин кеңеш алсаңыздар болот аякта. Ушундай да, жакшы да, ошол жагычы бүткүл үй бүлө менен сурап, баардык көйгөйлөрүңүздөрдү кенен сурап, кенен талкуулап, терең изилдеп, так диагноз койдуруп, баягы мындай шашпай, баардыгын өз ирети менен кылып, дневник жөнөтүп, күн сайын сонун кылып лечение кылсаңыздар болот да. Ошондой. Рахмат, Аллах разы болсун. Сиз да 4 жылдан бери элдин баарына айтып, азыр вебинарларыңызды окуп жүргөм. Атыңыз ким дедиңиз? Атым Уркуя. Уркуя, сизге чоң рахмат, чоң рахмат сизге. Алла разы болсун сизден. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана дени сак абалда жашап жүрөбүз. Кудай мырза өзүм врачмын долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө маңакта туруңуздар.